Биз районго бул асыл тукум букаларды алып келишин биринчи 2 жылдан бери ушуну программага киргизип, элибиздин асыл малынын асыл тукумун көтөрөлү деген көп аракет жасадык. Буга ар түрдүү ишканалардан, башка болсо ошо фирмалардан суранып көрдүк. Бирок аягына чейин чыга албай 2 жылдан бери ошол нерседен аксап келди асыл тукумдуктан. Анан бул 2011-жылы бизге жасалма жол менен 11 пункттагы турган 11 пунктубуз бар. Жасалма жол менен уруктандыруу аппараттарыбыз. Анан бул эми муну менен иштеткенге элдин ан сезими же болсо иштеп аткан адистердин ан сезими жакшы толук жетишсиздик болуп калгандыктан бул биз муну менен иштете албай калдык да. Себеби ошо мезгилинде уйду жеткизиш же болсо ошондо урук менен камсыз кылыш абдан мындай неме болуп калат экен, биздин тоолуу жер болгондон татаалдашып калат экен, жолдо жүрүп келип жетип калабызга. Анан биз бул уйларды алып келип, букаларды алып келгенибиз себеби ар бир айыл өкмөттө ушул букалардын асылдуулук бука кандай болот элге көрсөтөлү дедик. Ушуну жалпы ушу бир өрөөндөгү каны текшерилген таза өзүбүздүн жергиликтүү уйларга коюп көрөлү дедик да. Такыр болбогондо бир 20-30 торпак алып калсак ар бир ушул букадан. Биз 10 бука алып келдик, 10 буканы райондо 5 сүт багытына ылдыйкы зоналар, өзүңүздөр билесиздер, биздин зона 2-ге бөлүнөт эмес, ошо ылдыйкы зонага сүт багытына алып келдик. Жогорку зонасына эт багытына букаларды алып келдик. Эт багытына букалар булар 1 жашка жеткендегиси менен бүгүн 1 жашка толуу элек жете элек буканын салмагы бүгүнкү күндө 525 кг чейин жетип атат да. Тирилөй салмагы. Ал эми 5 айлык торпокторду алып келсек, букаларды биз базы кышында сап келгенде ушу 5 айлык торпок болсо да эртең майга чейин бул 10-11 ай болуп калат, бука койгонго болот деп ушуларды алып келдик. Булардын салмагы 260 кг жогорку салмакта букаларды алып келдик. Булар эми суткалык салмагы күнүгө 1600ге чейин күнүгө суткалык салмакты кошуп турат. Эч качан бул жанагы биз жакшы багылган болсо бул чектөө жок, бул күнүгө салмакты кошуп келе турган. Анан жерибизге ыңгайлуу болгондуктан ушу эт багытына абердин ангус породасын алып келдик. Сүт багытына америкалык селекциянын ала кошулган шит менен алатоонун ортосунда алатоо породасын алып келдик да. Биз будан элибиздин малынын бир асылдуулугун көтөрөлү деп келдик. Муну жалгыз бир эле Атамбаев Жусуп Чалма айыл өкмөтүндө фермер өзүнүн ушул айыл өкмөтүгө баарыбызга ушу түшүнүп, ушу асылдуулукту көтөрөлү, ушуга жардам берели деп ушул Атамбаев Жусуп ар бир буканын 1 миллион де, мындайча айтканда 1 миллион акчаны өздөрү которуп берип, жеке өзүнүн чөйдөгүн ушул букаларды алып берди да районго. Анан ар бир буканы алып келген букалардын бар жогун ушу ар бир айыл өкмөткө бирден бөлүп бердик. Бирден берип, эми ошо берген буканы биз ошо фермердиге рахмат айтып, ошо фермердин акчасы жок кылып бербей турган кылып, ушуну буканын уурдалып кетти, же болсо өлүп калды, муну кароосуз калбасын деп айылдык кеңешти, айыл өкмөттү, ветеринардык адисин, жайыт комитетин, ушулардын бар жогун кошуп, 2 жылда буканын акчасын кайра кайтарып бериле деген кеңешме өткөздүк эле. Ушул кеңешмени бар жок райондун адистери, айыл өкмөттөр баары колдоп, ушул туура маселе болду деп 2 жылда ушул акчасын кайра которуп берет да. 2 жылдан кийин биз 1 жылда бул букаларды 50% төлөсө, биз сентябрь айында ушул акчанын жарымын кайтарып берсе, сентябрь айында дагы 5 бука келип калат. А кийинки жылы дагы 5 бука келсе, районго жылына 5 буканы камсыз кылып турсак, асылдуулугун жок деген ушу букаларды жаңылап турсак деген ниетте районго алып келип таркатып бердик да.